Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалын көрүп жатасыз. Биз түз эфирде Ысык Көл облусунун башчысы, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен аткарган иш пландары, Ысык Көл аймагын өнүктүрүү долбоорлору жана аткарылган иштер туурасында кенен кеп курабыз. Студияда мейманда президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев. Мирбек мырза, студияга кош келиңиз. Сиз ушул жылдын 12 майында Ысык Көл аймагына башчы, ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалдыңыз. Деги эле губернатор, башчы аймакка бүтүндөй болгон кандай экен? Расул, алгач мен сөзүмдү биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиргим келип атат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, көрөрмандар менен кезиктирип ушундай шарт түзүп берип атканыңыздарга. Экинчиден, жалпы кыргыз элин ушу келе жаткан эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетким келет. Эгемендик бул бир бизге берилген аманат, келечектен алган аманат дейин. Ошол эгемендигибиз кут болсун, жалаң майрамыбыз жалаң жакшылыктарды алып келсин. Кыска убактыбыз эми чектелүү экен, кыска жооп берүүгө аракет кылайын. Губернатор болуш өтө чоң жоопкерчилик. Ушу жаңы дайындоо болуп атканда дагы айттым эле, азыр дагы айтам. Коркуу сезими дагы эле кетелик. Коркуу сезими бул ошо жоопкерчиликтин мындай дайым ойлоносуң да, эртең кандай болот. Ушул коркуу сезими, анан эми түмөн түйшүктүү иш, айтылбай көрүнбөй жаткан, күнүмдүк аткарып аткан жумуштар толтура. Барымба өз убагында чечпесең дагы бир топ маселелер болот. Колдон келген аракет жасап атабыз. Мына ошол чоң жоопкерчиликти сезгениңизден бери 100 күндөн ашык убакыт өттү. Ушул 3 айдан ашык убакыттын ичинде сиз облус жетекчиси катары кандай бир алгылыктуу иштерди аткара алдыңыз? Бир урунтуу жагдайларга токтоло кетсеңиз. Кыскаларына токтолоюн. Ишти эмнеден баштадым? Өзү ушу мамлекеттик кызматта жүргөн бир топ жылдан бери ошонун көпчүлүгүндө Ысык Көл облусунда иштеп жүргөм. Баргандан кийин карасам, ошол жакта иштеп аткан жетекчилердин көпчүлүгү тааныш экен. Экинчиден көйгөйлөр дагы негизинен тааныш экен. Анан бул Бишкекке келдим. Бишкекте ушу ар бир министрликти кыдырып чыктым. Министрлерге экиден пакет документ. Биринчиси ошол министрликке тиешелүү көйгөйлүү маселелердин тизмеги, экинчиси датасы жок 2 күндүк көлдү айланып чыгуу, ошол министрликке тиешелүү көйгөйлүү маселелерди камтыган 2 күндүк программа. Ушундай сураныч менен келип бардык министрлерди кыдырып чыктым. Министрликтердин дээрлик бардыгынан колдоо болду. Мына өзүңүздөргө деле буга чейин билип болгондой, айыл чарба региондордун өнүктүрүү министри Аскар Сапарбекович барып кетти, билим берүү министри барып кетти, маданият министри барып кетти, саламаттык сактоо министри барып кетти, курулуш агенттиги барып кетти. Мына азыр жакынкы күндөрү буюрса ушу транспорт жол министринин дагы иш сапарын күтүп атабыз. Жакынкы эле арада энергетика өндүрүш министрлер барып кетти. Эмне берет экен? Эң биринчиден мындай иштөө схемасы жеринде министрлерге көйгөйлүү көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Экинчиден ошолордун көпчүлүгүн жеринде чечкенге дагы мүмкүнчүлүк болду. Үчүнчүсү министрлик менен өкүлчүлүктүн ортосундагы биргелешкен протокол тапшырмаларды кабыл ала алдык. Ошонун негизинде бүгүн мындай жыйынтыктап иштеп атабыз. Бул ушу ишти баштоонун биринчи ушундан баштадык ишти. Андан кийин жалпыңыздарга маалым, мына ковид маселесинде бир топ иштерди аткарганга туура келди. Айыл чарбасында сурап берсеңиз мындай эмес менен бөлүп ар бир багытка өзүнчө кененирээк токтололу. Бирок а дегенде Ысык Көл дегенде эле биз өзгөчө бир туристтик аймак катары түшүнөбүз. Көлдүн түндүк жээги, түштүк жээги, андагы инфраструктуралык объектилерди дагы куруу менен, өнүктүрүү менен биз туристтик потенциалды мындай бир жогору колдоно алабыз да. Ушул быйылкы жылдагы жалпы туристтик сезондун абалы кандай болду? Туристтик мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейтүү үчүн сиз кандай иштер жасай алдыңыз? Баргандагы эң биринчи баштаган ишибиз ушул ковидке каршы бардык райондордо, шаарларда, ошон менен өзгөчө Ысык Көл районунда тур сезонго даярдыкка ковидке каршы ошол жерде жана обсервация болуп турган жерлердин имараттарды, абалын таанышууга, ошол жака тез жардам унааларын даярдоого, врачтарды күчтөндүрүүгө жана башка иш-чараларды алдын ала аткардык. Жыйынтыгында Мен эми салыштырмалуу айтайын, былтыркы жыл өзүңүздөр билесиздер, ушундай эле пандемия учуру болчу. 2020 жылдын январь-июнь айларында мен бул 6 айлык жыйынтыгы менен айтып атам. 32.440
2 эс алуучу келген экен. Жалпы түшкөн 6 айдын ичинде түшкөн салыктардын өлчөмү 54 миллион 878 түшкөн. Быйыл 6 айлыкта 74.972 эс алуучу келди. Бул эми оперативдүү маалыматтар. 74.972 түшкөн салыктардын көлөмү 69.143 миллион. Өсүү темпи 125,9. Бирок белгилеп кетчү нерсе, ошол эле учурда биз Ысык көлдүн жалпы зонасын көбөйттү мындай тез өсүп кеткенге мүмкүнчүлүк берген жокпуз. Мындай өсүү болду, жок эмес, өсүү болду, бирок мындай бир абалды жөнгө сала алдыңыздар. Абалды кармап турганга мүмкүнчүлүк болду. Ушул тейлөө тармактарын жакшыртуу дегеле келген туристтерге шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө абдан маанилүү да, анткени алардын кийинки жолу кадам басып келишине бул жол ачат. Салыштырмалуу буга чейинки жылдарга караганда кандай жакшы шарттар түзүлдү? Расул, алдагым келбейт. Быйылкы ушу келген туристтердин көпчүлүгү бул ички туризм негизинде болду. Сырттан өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай мурунку жылдарга караганда азыраак, бирок былтырга караганда көбүрөөк келди. Бул жерде рынок шарты көбүрөөк өзүнүн мыйзамын орнотот экен. Аракеттер болуп атат. Туристтик ошол пансионаттар, санаторийлер менен сүйлөшүү иштери, сервистерин жакшыртуу иштери боюнча мындай аракеттер көрүлүп атат, бирок жашырбай эле ачык айтыш керек, бул бүгүнкү күндө толук талапка жооп бербей эле. Мисалы биз Турциянын деңгээлинде же бир башка Египет жана башка өлкөлөрдөгүдөй сервиске жетише албай атабыз. Бул боюнча дагы иштеш керек. Аймактын экономикалык, социалдык бардык тармагын, багытын ыраттуу өнүктүрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, жергиликтүү бийлик менен дагы ошол эле айыл өкмөт башчылары менен мындай бир тыгыз иш алып баруу, алардын жоопкерчилигин дагы күчтөндүрүү абдан чоң маселе да. Мына сиз жаңычылдык киргизип, кызматка жаңы дайындалганда министрлерди, жетекчилерди аймакка чакырып, көйгөйлөр менен жеринде таанышсын деп сунуш кылыпсыз. Ал аткарылды. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен алып барган ишиңиз тууралуу эмне айта аласыз? Күнүмдүк иш бул күндө ошол акимдер менен, айыл өкмөттөр менен иштебесең иштин жыйынтыгы болбойт деп билем. Бир мисал, өзүңүздөргө белгилүү, быйыл жыл өтө кургак болду. Суунун тартыштыгы болуп атты. Ошондо мындай андан кийин деле башка учурларда күнүнө эл менен кыдырыш керек. Сел жүрдү, мында кургакчылык болду, мында кыдырып аттык. Андан сырткары деле мына ар бир министр менен кошо көлдү айланышка туура келет. Министр келет, балчыдан тосуп алабыз, көлдү чогуу айланып чыгабыз. Кайра кийинки министр келет, кайра айланабыз. Ушинтип айланып аттык. Анан эми жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен, акимдер менен, шаардын мэрлери менен күнүмдүк иш алып барылбаса болбойт. Мен мындай Сиздин ошол Ысык көл аймагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошол эле аким, шаар башчыларынын алып бараткан ишине канааттанып атасызбы? Бул жерден баса белгилеп айтып коюш керек. Эң биринчиден, мына өзүңүздөргө белгилүү, президентибиздин демилгеси менен акимдерди ротациялоо маселеси болду. Бул дагы мындай жакшы нерсе болду. Жаңычылдык алып келе алдык. Экинчи жагы, ошо жаңы келген жетекчилердин элге мындай аралашып кетүүсүнө да убакыт зарыл болду да. Мына ушу 3 айында мен ойлойм, ошо акимдер деле калыптануу мезгилин араң өтүштү да азырчы. Эми азыр мына өзүлөрүнүн ойлорун айтып, мындай кылалы, тигиндей кылалы деген демилгелерге биз эми чыктык. Мына 3 ай ушу элге көнүшүп, элди таанып, көйгөйлөр менен таанышууга кетти десем болот, акимдердин көпчүлүгүнүн. Эми азыр буюрсам. Өзүңүз жогоруда атагандай быйылкы жыл кургакчылык болуп атат. Аны менен катар көл аймагында дагы күтүүсүз келген табият кырсыктары орун алды, сел жүрдү. Алардын мындан ары алдын алуу жана ушул келтирилген чыгымдарды балким азайтуу, ордун толтуруу максатында дагы кандай иштер алып барылды эле? Жалпы ушул эки суроону бир-биринчи кургакчылыкты. Мен бул суроого эки бөлүп жооп берейин. Биринчи кургакчылык боюнча ооба быйыл ушу дан эгиндери, тоют маселесинде бизде көйгөй бар. Себеби кургакчылык өзүн көрсөттү. Эмне кылып атабыз эми? Бул эми болор болду. Ошол убагында биз аракет кылдык сууларды туура бөлүштүрүп элдерге жеткиргенге, экинчиси иштебей жаткан скважиналарды иштеткенге аракет кылдык. Бирок тилекке каршы мындай ойдогудай талааны баарын сактап кала албадык. Күйүп кеткен жерлер болду. Эми эмне кылган атабыз? Азыр ошол сиз айткан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, акимдерге тапшырма иретинде түшүрүп, ошолор менен кеңешип, тескеме чыгарып түшүрүп бердик. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Биз күзгү субатты буюрса жасайбыз.
Бул эмнени берет? Күзгү сугатта көп жылдык аянттарды дээрлик буюрса баардыгын сугаралы деп максат коюп атабыз. Ошого аракет кылабыз. Анан экинчиси күздүк себи тоңдурма иштерин жүргүзүү. Эмне берет? Күзүндө сугарылган чөп аянты жазында сугарылбаса эчтеке болбойт. Биринчи чабылга чейин мүмкүнчүлүк мындай жыйынтыгы жакшы болот. Быйыл көрдүк, себеби былтыр күздө сугарылган аянт менен быйыл сугарылбаган аянттын айырмасы Микеланджелонун картинасында эле көрүнүп атты да. Бирөө жапжашыл, бирөө сапсары болупчу. Ошондон кийин ушундай чечимге келдик. Быйыл мына көп жылдык аянттарды көбүн сугарып алсак, жазында ошол жака кетчү сууну дан эгиндердин биринчи сугатына беребиз. Кудай буюрса, дан эгиндер сугарылып бүткөндөн кийин чөп чабылып бүтөт, ал маалда биринчи аны экинчи чабыкка уже суу беребиз. Анан кайра дан эгиндерине беребиз экинчи сугатына деп мындай вегетациялык мезгилди туура колдонуп, анан суунун күз жаз мезгилдеги сугаттар жасайлы деп ушуга аракет кылып атабыз чечүү үчүн. Бул ушу мамлекет тарабынан да коюлган тапшырма ушундай болду. Экинчиси Республикасынын кабинетинин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Асанович анан да тапшырма болду. Өзүңүз уруктуңуздар, ар бир облустта 10 гектардан кем эмес тамчылатып сугаруу системасы ишке кирүү боюнча. Бул боюнча да аракеттерибиз бар. Селдер боюнча жооп берейин. Тилекке каршы бул табигаттын кырсыгы экен. Ушу кургак болуп келип, анан күн батысып кеткенде мөңгүлөр батериде анан жанакындай кошумча жаан болду. Ошо менен жанакындай табигаттын кырсыктары болду. Бул боюнча жеринде ушу министрлер кабинетинин төрагасы да өзү көрдүңүздөр. Бүгүнкү күндө ал айылдарда көпчүлүгүндө кайра калыбына келтирүү иштери болуп атат. 3 айылда болгон эле. Канал Тоң району боюнча эң чоң канал бар эле, ал канал уже жасалып бүттү. Көпүрө маселелери бар эле, Караколдо бул боюнча иштер жүрүп атат. Мындай калыбына келтирүү иштери болуп атат, бирок бүтө элек толук. Кечээ жакында эле Түп районунда дагы мына сел жүрдү. Ал жакта Кудай буюрса мындай адамдардан өмүрү дагы кыйылган жок. Анан эң негизгиси ушу адамдын өмүрү кыйылган жок. Ушул эң негизгиси. Анан кийин майда чүйдө биремелер болгон экен. Ал жакта дагы техникаларды бердик. Ошондо жардам берип атат. Бизде эми областтык өнүктүрүү фонду бар. Ошол жакта ар бир район шаар ушу атайын ушу ЧСК каражат топтойт да. Каражат кармап турушат. Анан жанакындай сел болуп же дагы бир табигат кырсыгы болсо, каражат жагына маселе кылбай, техникасына, күйүүчү май маселелерине чечип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ысык көл облусунда кандай маанилүү объектилер курулуп атат жана курулду балким буга чейин? Анын ичинде ишканалар, жол маселеси. Буга дагы эки бөлүп жооп берейин. Биринчиси, мен учурдан пайдаланып президентибизге жеке демилгеш үчүн, жеке чечим үчүн абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет көл элинин атынан. Себеби 50 жыл болгон балыкчы Барыс Коон жолунун курулбаганына. Союздан бери мына ошол жол такыр оңдоло элек эле. Ошо жана Кумтөрдүн оор жүктү ташыган машиналары ошол жолду гармошка кылып эзип койду эле да. Секирик кылып, анан аябай жол ичкерип да кеткен, абдан чоң көйгөй болчу. Мына президентибизге рахмат айтам. Ушул жолду мына башталды. Азыр учурда 25 километр жерди Кыргызстандык жолчулар ассоциациясы салып атат. Биз эми мамлекет тарабынан ошол жолчулар иштегенге тоскоолдук кылбаш үчүн баардык уруксат берүү кагаздарын жана линияларды жылдыруу, карьерлерди чечип берүү маселелерин чечип берүүгө аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, бул жагынан болгон көмөктү көрсөтөбүз. Бул эң негизги быйыл көл үчүн сүйүнүчтүү кабар деп айтсам болот, ушул жолдун башталышы болду. Экинчи, Каракол шаарынын ичинде ички жолдор боюнча абдан чоң маселелер бар эле. 3 негизги жолдо азыр ремонт иштери жүрүп атат. Бул ошо Торгоев көчөсү менен Пржевальский көчөсүнө мамлекеттик республикалык бюджеттен 300 миллион бөлүндү. Ал эми биз өнүгүү фондунан 57 миллион дагы софинансирование берип атабыз. Ошо 357 миллионго ушу 2 жол жасалып атат. Буга дагы ушу мамлекет жетекчилеринин колдоосу болду. Үчүнчүсү өнүктүрүү фондунан Торгоев көчөсү бар. Ошол Торгоев көчөсү дагы жасалды. То есть шаардын областтык борбор болгон шаарыбыздын жолдорун негизги көчөлөрүн оңдоп атабыз. Тилекке каршы республикалык бюджеттин жетишсиздигине жана утурумдук ремонт иштери жасалган менен мындай жаңы асфальт салуу иштери болбоду. Быйылга өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми каржынын жетишсиздиги болуп атат. Жолдор боюнча кыскача ушундай. Дагы бир сүйүнүчтүү кабар, өзүңүздөргө маалым. Корумду Балбай жолда ратификациядан өттү. Буюрса буга дагы процесстер жүрүп атат. Эми келечекте буюрса ошолордун баары ишке ашса, көлдү айланта, Шекекче жолу бүтүп калса абдан жакшы болот эле. Буга дагы эми үмүт кылабыз буюрса. Эмне ишканалар боюнча жалпыңыздарга маалым, мамлекет башчыбыздын министрлик кабинетинин төрагасынын тапшырмасы болгон.
ушу жергиликтүү бийликти бир эле показатель менен сынайбыз. Бул жаңы кошумча жумуш орундан түзүү деген. Ооба. Биз барып анализдеп көрдүк, кайсыл жагынан иш алып барсак деп. Анан өзүңүздөргө белгилүү жана Кумтөрдөн келген өнүктүрүү фондунун акчасы бар бизде. Ошондон кандай кылсак ушул акчаларды мындай туура колдонуп жумуш ордун түзсөкпү деп баардык тармактарды анализдеп көрүп, жыйынтыгында ушул кийим тигүү жагына жеңил өнөр жайын колдосокпу деген чечимге келдик. Себеби акчаны азыраак берип, бирок көбүрөөк жумуш алганга бирден бир мүмкүнчүлүк берген бизнестин түрү ушул экен. Экинчиден, өзүңүздөр деле билесиздер, азыр мигранттардан келген акча, анан жеңил өнөр жайында иштеп аткан адамдардан түшкөн каражатындай эмелер жакшы болуп атпайбы? Анан ушул багытта аракет кылып иштеп баштадык. Биз ойлодук эле биринчи ушу ар бир айылда эле же райондордо эле 20-дан 30-дан кишини отургузуп ачып койсокпу деп. Анан андайга мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби мен ушуга кененирээк токтолгум келип атат. Бул рынок. Бүгүн заказы бар болсо иштейт, эртең заказ жок болсо бул нерсе токтоп калат. Анан жанакындай кичинекей орто ишканаларга берип койсок, алардын заказы калыптанбагандан кийин бир күн токтоп калыш коркунучу бар болду. Бул бир. Экинчиси, Россия ээсинин эмесинде, мына өзүңүздөр билесиз, маркировканы кийирди. Товарларды маркерлөө талабы. 2025-жылы биз кийип турган мына костюмга да, көйнөгүбүзгө, галстугубуздун баардыгы маркировкасы жок болсо кирбейт Россияга. Ошон үчүн мындай туура саясат алдыгына карап аракет кылып, анан Россия менен башка жакынкы алыскы чет мамлекеттер менен экспорттоп иштеп жүргөн ишканаларды издеп баштадык. Анан ал үчүн бүтүн Кыргызстан тигүү тармагын анализдешке туура келди. Ошондо деле биз бир нерсеге күбө болдук. Кыргызстандын тигүү тармагын деле 3кө бөлүп караса болот экен. Жеке менин көз карашымда. Биринчиси ошондо жана крупный экспортерлор, чоң ишканалар. Экинчиси орто деңгээлде иш алып барган ишканалар, булар ошо Дордой аркылуу, башка мындай майда шүтөбүлөр аркылуу сатуу. Үчүнчүсү кичинекей цехтер. Анан ошону менен биз бияка келдик дагы, ошол жана чоң ишканалар, экспортерлор менен сүйлөштүк. Бул жолу мамлекет силерге инвестор дедик. 3 нерсени убада кылабыз. Биринчиси, келсеңиздер, сиздерге эч кандай бюрократиялык буттуусулар болбойт. Коммуникация маселесин ошо жерине силер мына завод салабыз десеңер, заводко чейинки коммуникация маселелерин чечип беребиз. Анан жана юридический документтерин уюштуруу маселелеринде толук жардам беребиз дедик. Бул биринчи. Экинчиси, мүмкүнчүлүккө жараша ар бир райондордо муниципалдык эски турган мекемелерди, жанакындай зданияларды, имараттарды таап беребиз дедик. Үчүнчүсү, үстөк пайызы жок каражат беребиз дедик. Анан Кудай жалгап, бияктан ошо өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөндө жакында эле мына президентибиздин катышуусунда 2 чоң ишкана ачтык. Буюрса мына 31-инде дагы бир 100 кишилик ишкана ачабыз. Андан сырткары азыр дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Дагы 1-2 районго келечекте бул боюнча иштер болот. Анан ошентип, анан мына кийим тигүү тармагын көңүл буруп, анан ушул жактарды азыр аракет кылып иштетип атканыбыз. Ошол тапшырмалардын арасында жумуш орундарын түзүү, өзүңүз атагандай аймакка инвестиция тартуу деген да тапшырмалар бар эле демек, ошолор четинен аткарылып орундалып келатат. Аракет кылып атабыз. Азыркы күндө орточо канча сиз келгенден кийин жаңы жумуш орун түзүлүп атат ошондо? Мына эки акыркы ачылган 2 заводдо 500 жумуш орун болот. Бул 500. Кудай буйрса 31-инде ача турган 100 кишилик эмебизде 100 жумуш орун ошондо биз келгенден берки мындай только тигүү тармагында 600 жумуш орун түзө алабыз. Андан сырткары баягы кредит алып мындай болуп иштеген жеке ишканалардын жумуш орунун санаган жокпуз. Бул мамлекет жардам берип ачкан жумуш орундардын саны. Абдан жакшы, Мирбек Окулбекович, сиз билесиз, Кыргызстан агрардык өлкө, эми көлдүн бир потенциалы бул туристтик аймак, бирок ошол эле учурда биз айыл чарбасын өнүктүрүүнү, деги эле айыл чарба продукцияларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну да унутпашыбыз керек да. Бул багытта кандай иштер балким аткарылды? Бул багытта алып кетүү кандай болду? Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн мындай жаңы культура өсүмдүктүн дагы жаңы түрлөрүн сунуштоо учурда зарылчылыгы бар экенин көрдүм. Мен эми айыл чарба сапаттуу, түшүмдүүлүгү бар. Анан мисалы биз негизинен көнүп калдык эле да буудай, арпаны эле себип алып анан өзүнө чапкан менен азыр жүгөрү маселеси чыкты. Себеби бүгүнкү күндө жана ири мүйүздүү малдын саны союздун абалына жеткен экен.
Бүгүн бизде малдын санында эмес, жайыт маселеси чыкты. Ооба. Жайыт жетишсиздиги чыгып атат уже. Ошон үчүн азыр учурдагы эң приоритеттүү маселелер катары мен ойлойм ушу жаңы өсүмдүктүн түрлөрүн кийирүү. Жүгөрү, өткөндө министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат, семечке, сафлор, быйыл пробный кылып айдап көрдүк бир жерлерге. Дагы жана башка түрлөрүн кийирип, айыл чарбасын жандандыруу маселеси. Бул учурдун талабы, буга дагы аракеттер керек, иш керек, каражат керек. Экинчиси дыйкандар үчүн жана аз пайыздагы, өтө аз пайыздагы бир каражат маселелери абдан зарыл экен. Себеби көп дыйкандар келип атат. Карагат эгет элем, алма эгет элем, балык өстүрөт элем деген дыйкандар абдан көп. Азыр эл мындай жан багыштын, пайда табыштын жолун үйрөндү. Биз каражат берип чечпей атабыз. Ушу мындай аябай көп кайрылуулар болуп атат, каражаттын аздыгынан ушуга тилекке каршы жетише албай атабыз. Бирок сиз туура айттыңыз, айыл чарба агрардык өлкө болгондон кийин эң биринчи дыйканга шарт түзүп бериш, экинчи ошол дыйкандын өндүргөн товарын сатыш. Бул биздин келечектеги мындай түздүнсүз иштей турган милдетибиз. Бирок гүлдө баары бир бакча өсүмдүктөрү азыркы күндө мына мөмөсү бышып сыртка экспортко чыгып аткандары бар. Бүтөйүн деп калды. Бизде гөлдө тамашалап сары кыздын тою деп коюшат. Абрикос, өрүк маселеси. Уже эмеси бүтүп калды, уже 75 сомдон башталган. Башы 75, 50, 35, 25 акыркы кызма 5 сомдон сатылды. Эми аз бул эмес бүттү. Бул эми былтыркы жылга салыштырганда абдан жакшы баа. Былтыркыга салыштырганда мындай эл үчүн жакшы пайда болду. Демек, дыйкандын мээнети актала баштады деп түшүнсөк болот. Эл аралык мамилелер жаатында, кызматташтык жаатында эл аралык мамилелер боюнча баргандан кийин эми мындай кызмат аркасында элчилер, ар кайсы улут мамлекеттин элчилери көлгө келгенде сөзсүз түрдө кезигип сүйлөшүүлөр жүргүзүп аттык. 3 негизги нерсеге көңүл бөлгүм келет. Бул азыр учурда Челябинск менен Свердловск облусунун ортосунда катуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Келечекте кызматташуу боюнча кайсыл багыттарда? Ошол эле кийим тигүү багытында, анан бизден чыккан продукцияны ошол жака экспорттоо багытында сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул боюнча атайын жумуш топ иштеп атабыз. Жыйынтык берген эл аралык кызматташуунун катарында мен ошо Россия Федерациясынын Казань шаарына болгон иш сапарым тууралуу айткым келет. Казань саммит 2021 алкагына барып, ошол жака расмий делегациянын составында катышып келдим. Ал жакта да бир топ ишкерлер менен түзмө-түз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эң негизгиси биз Ысык көлдүн мындай бизнес долбоорлорун бердик. Ошо Татарстан өлкөсүнүн жетекчилигине бердик. Учурда биздин Ысык көлгө биз берген ошо бизнес долбоорлорго кызыктар болгон бизнесмендерди издөө Татарстан мамлекет тарабынан жүрүп атат. Сүйлөшүүлөр бар. Жакын араларда бир мындай бизнес форум өткөргөнгө даярдык көрүп атабыз. Бул бир. Экинчиси ушу сентябрь айынын аягында Казакстан менен деле ушул системада бир форум өткөргөнгө буюрса даярданып атабыз. Эң негизги жетишкен жыйынтыгыбыз биз Казан федералдык университетинин филиалын Караколдо Касым Тынысбаев атындагы университеттин базасында ачууга макулдаштык. Татарстан тараптан бул маселе чечилип уже бүтүп калды. Азыр биз тарапта иштер болуп атат. Кандай формат болот? Бул университет мындай өтө тарыхый мааниси бар, Россиядагы орусча айтканда топ 5 университеттин бирөөнө кирет экен. Материал техникалык базасы абдан күчтүү экен. Бул жагын көрүп келдик. Экинчиси 60 000 студент. 60 000 студент, 700дөн ашык имараты бар. Ушундай мындай чоң гигант ири университеттердин бири экен. Ошонун филиалын ачалы деп 4 факультетке макулдаштык. Теология факультети, фармакология факультети, IT, анан 4-түнчүсү Тоокен тармагында. Эки форматына макулдаштыбыз. Дагы сүйлөшүүлөр болот. Бул 2 жыл Кыргызстанда окуйт, 2 жыл Казанда окуйт. Жыйынтыгында 2 жактын дипломун алат. Казан мамлекеттик университетинин дипломун, Касым Тынысбаев атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин дипломун, 2 диплом алат деген форматта азыр ушул багытта иштер болуп атат. Буюрса техникалык жактары калды. Коронавирус пандемиясына карабай, көл аймагында өзүңүз атагандай жогоруда бир нече ири маданий иш-чаралар болуп атат, фестивалдар өтүп атат. Быйыл да Сары кыздын тою өтсө керек. Андан тышкары Карагат фест деген буга чейин фестивалдар өтүп турчу эле. Деги эле кандай мына 31 август эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы босоодо турат. Кандай алдыда ушул бир мааракелик иш-чаралар өтөт жана буга чейин өттү. Көл эми өзүңүздөр билесиздер,
тур сезон болуп аткан учурда мындай иш-чаралар абдан көп өтөт. Быйыл эми өзүңүздөргө белгилүү бир топ иш-чаралар өттү. Спорт жаатында, маданият тармагында мен өзгөчө акыркы иш-чараны белгилегим келет. Бул бизде Көл үчүн сыймыктуу 3 инсаныбыздын 120 жылдык маракеси. Бул Касым Тыныстановдун, Кусейин Карасаев, Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн убагында өмүрүн болгон аракетин эл үчүн башын сайып мамлекет үчүн деп иштеп кеткен улуу инсандардын 120 жылдыгын белгиледик. Ошол жакта өлкө жетекчилигинин катышуусунда болду бул иш-чаралар. Ошол 3 залкарга арналган бир канчалаган илимий конференциялар болду. Мына Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата биз Көлдөн 2 китеп чыгарып атабыз. Бирөө чыкты, экинчиси мына азырдай буюрса чыгат. Кыскача мындай ооз толуп айта турган иш-чарага ушуну эле айткым келет. Айым 31 боюнча болот бизде дагы. Парад болот, маданий иш-чаралар болот, спорттук иш-чаралар болот. Кудай буюрса жакшы белгилейбиз. Мен жана айтпадымбы, эгемендик эми бул өтө баалай турган аманат да, бизге берилген аманат. Ошон үчүн биз дагы Кудай буюрса жакшы көрөбүз. Эми эфир жыйынтыктар алдында сиздин баягы Көлдүн жетекчиси катары келечектеги пландар, аткарыла турчу дагы кандай аракеттер бар деп сурайын десем, сиз алдын ала сөз бербейт болушуңуз керек. Аны иште аткарылгандан кийин айтасыз го. Туура айтасыз. Мен учурдан пайдаланып, эркин микрофон беребиз сизге. сизге. Нерсе суранып кетким келип атат. Биз мына жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча каражатыбыз дагы мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар азыр. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып дагы эгер Көлгө барып иштейм деген ишкерлер болсо, биз мындай сүйлөшүүгө даяр экенибизди белгилеп айтып койгум келип атат. Себеби бизде азыр бир 4 районда уже чечилип маселе жүрүп атат. Дагы бир шаар 2 районда калды да. Ушундай, то есть барып иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Шарт дагы бар, каражат да бар азыр. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып кайрылып кетким келет. Мындай, эгер сиз чет мамлекетке чыгарып жүргөн экспортер болсоңуз, эгер сиз ушул жактан жумушчу таппай кыйналып аткан болсоңуз, үчүнчү мындай мамлекет тараптан колдоо алгыңыз келип атса, кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө биз Көлдөн бул багытта сүйлөшкөнгө даярбыз. Бүгүнкү мына эфирге чыкканда да негизги максатым ушул маселени айтып коеюн дедим. Экинчиси, эртең биз ушу мына Токмоктогу текстиль транс фабрикасынын базасында жалпы Кыргызстанда ушу тигүү тармагына кызыктары болгон адамдардын баарын чогултуп семинар кылып атабыз. Ошол жака мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ал жака өтүңүздөр деп айткым келет. Ал эми алдыдагы максаттар боюнча айтсам, эң жаманы убада берип алып аткара албай калган да. Анан азыр мактана турган дагы нерсе жок, болгон аракет гана бар. Анан убакыт келет, Кудай буйрса. Эфир башында бейформал суроо менен губернатор болгон кандай экен деп баштадым эле. Анда жыйынтыктоо иретинде дагы бир кошумча суроо узатайынчы. Мирбек Өкүлбекович, өзүңүз билесиз, жетекчилер, анын ичинде президент, министрлер кабинетинин төрагасы дагы ар дайым айтып келет, ушул өзгөчө аким же болбосо район, облус башчылары кабинетте отурбастан эл менен аралашып, тыгыз эл кыдырып иштегиле деп. Сиз азыркы күндө элдин сизге болгон колдоосу, анан сиздин эл менен болгон бир аралашууңуз кандай болуп жатат? Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мактана турган нерсе жок, аракет кылалы. Ишиңизге ийгилик каалайм, майык куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин эсиңизге саламын. Биз Ала Тоо 24 телеканалынын түз эфиринде Ысык Көл облусунун жетекчиси, президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев менен аймакта өнүктүрүү долбоорлору, облуста аткарылган иштер тууралуу маек жүргүздүк. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Бул маекте расмий сайтыбыз КТРК KG-ден да таап тааныша аласыз. Саламатта калыңыз. Рахмат сиздерге дагы.